Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, аброй программасын биз баштадык. Бүгүн биз программабызга дагы бир абройлуу инсанды конокко чакырганбыз. Анда дароо эле тааныштырсак, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Акаев Жанар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин студиябызга, программабызга кош келипсиз. Чоң рахмат. Буга чейин биздин программанын аты аброй. Демек программабызга абройлуу гана инсандарды чакырып, ошол инсандын жеке жашоосу, деги эле бүгүнкү абройду кантип топтоду, кандай жолдор менен дал ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Демек саясаттан сырткары эч кимди жамандабайбыз, сындабайбыз. Жеке өзүңүз жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы буюрса, жакшы. Мына жакында эле Жогорку Кеңешке дагы бир жолу депутат болуп бардыңыз. Бир Альянс партиясынан канчалаган күчтүү, улуу десем да болот, мырзалар, айымдардан баягы добушту мыкты алдыңыз десем да болот. Анан бул эми мен жаштар менен көбүнчө жүргөндө баягы сиз жөнүндө эч кандай бир жаман пикир укпайм да. Бул сиздин жакшы сапатыңыздан улам жакшы добуш алдыңызбы? Өзүңүз кандай ойлойсуз? Мен чын эле бул мындай шайлоо аябай бул татаал процесс. Бирок мен аябай мындай мээнет менен иштеп, мындан да көп добуш чогултам деген ой бар эле, бирок шайлоодо катышуу аз болду. Анын үстүнө жанагы акча каражаты мисалы аябай көп жанагы үгүтчүлөрдү жалдап алгандар болду. Ошого карабастан мисалы эң аз бюджет менен чыгып парламентке келген бир 5 адамдын бири болсом керек деп ойлойм мен. Анткени чын эле биз көп каражат сарптабай элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ушул YouTube, интернеттеги социалдык тармактар жакшыраак жардам берди деп ойлойм. Анан ошол буга чейинки жасаган иштерибиз, сүйлөгөн сөзүбүз карап ушу добуш бергендер болду окшойт. Мен аябай ыраазымын. Мына бүгүн дагы Алайдан келдим азыр. Эл менен барып, жолугуп, тынбай сүйлөшүп иштеген үчүн мисалы азыр эле барып келдим. Жол, мектеп, таза суу, бала бакча, пособие мисалы бүт мындай азыр мен билип деле калдым да. Кандай көйгөйлөр бар экенин? Эмнени айтат экен бир болжолду билем эл аз барганда. Ошон үчүн азыр бүгүн мына транспорт министрлигинин өкүлдөрүн алып барып, ошол планга киргизип жолдорду. Эми бизге эл өкүлчүлүк, ошо өкүлчүлүк милдетибизди аткарып жүрөбүз азыр. Сизде мына жогоруда айтпадымбы, эл арасында деле, анан жаштар арасында деле сизге болгон жаман пикир жок да. Бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Эми көп эле депутаттар билбейм, сындайт. мага деле сын пикир бар. Эми мындай жазышат, жанагы интернетке видео жүктөсөң же сүрөт жүктөсөң деле анча-мынча сын пикир болот. Негизи эл өкүлдөрүн, Бирок 80% жакшы пикир да. Ооба, эл өкүлдөрүн баары бир жек көрүү мындай ой ушулар дегендей пикир бар баарыбызга элечи мындай. Бирок жакшы пикир деле бар. Эми жанагы элдеги маанайды ошол айтып турганым парламенттен. Ошол үчүн дагы мындай адамдар менен тынбай иштешем мен. Тынбай иштешем эл менен, шайлоочулар менен, жарандар менен. Эми азыр заман өзгөрдү. Мурда билесиз, мыйзам боюнча Баткенден же Нарындан бирок кат жазып, анан катка жооп берип, биздики азыр мына ушул социалдык тармактар. Мисалы Инстаграмдан жазат. Алар менен сүйлөшөсүң. Мисалы эми заман өзгөрдү да азыр. Ошон үчүн мындай күтүү деген жок, көбүрөөк иштешкенибиз үчүн дагы балким жакшы пикирлер болушу мүмкүн. Элге тезирээк жооп берип, Ооба. Анан ошол убакта сын пикир болсо деле ачыкпыз, дайым эле биз мисалы сындап, мындай сунуштарды айтып турганга деле ачыкпыз, угабыз. Кээде мисалы базарда же мындай көчөдө жүрсөң, анча-мынча сындагандар деле болот. Мындай карабай, жакшы иштебейсиңерби, тегинтпейсиңер деп. Сын болбосо да Ооба, эл эми депутаттарды чын эле мындай жашообузду оңдойт, анан мындай көп чечимдерди ушулар кабыл алат деп ойлойт да. Бир чындыгында негизи андай деле эмес. Андай деле эмес. Депутаттардын эң негизги милдети бул мыйзам чыгаруу, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, анан эл өкүлчүлүк. Ушу баш мыйзам боюнча ушу 3
милдетибиз бар, 3 функциябызды так аткарганга аракет кылышыбыз керек да. Эми жогорку кеңешке депутаттыкка дагы бурулабыз. Анан азыр сиздин ата-энеңиз жөнүндө сурагым келип атат. Мына жаш депутат болдуңуз маселен. Анан мыкты журналистика тармагынан бардыңыз. Мыкты уулду, анан сизде инсанды кандай ата-эне тарбиялады экен? Эми Кыргызстан коомчулук билет сиз ал айдан экениңизди, бирок ата-энеңиз жөнүндө да бир аз айтып кетсеңиз. Азыр апам бар. Атам бир 10 класста окутканда өтүп кеткен, ооруп. Апам азыр мындай тың. Өзү 80ге жакындап калды, бирок тың, жакшы, айылда, эми карапайым эле үй бүлөдө көп балалуу үй бүлөдө чоңойдум. Мен үйдүн эң кичүүсүмүн. 8 бир тууганбыз. Апам ушу шаарга барат. Анан ушу күлүп калабыз, биз 10 күн, 15 күн деле тажайт. Кайра качат. Ошо бир туугандарым менен дагы мен сүйлөшүп өткөндө дагы айткам, айылда эле биз ойлойт экенбиз да, шаарга келдик, анан жакшы шарт түзүп берип, мындай жакшы тамак кылып, ысык үйдө отурат деп. Ошентип ой менен биз ошентип ойлойт экенбиз, бирок жанагы жашы өтүп калган киши баары бир айылдагы өзүнүн баягы тоогу, уй туйт эле, мына эмне болду, анан тоокторго жем беришке келе деп, анын бардыгын айылдагы өз тиги кошунасы бир жака барып келиптир деп баары бири-бирине катташып, баягы ошентип жүргөнгө ал бакыт алар үчүн менимче ошол да. Биз ойлойбуз жакшынакай үйдө жашап, анан тигил жакшы тамак берип ушинтабыз деп, бирок андай эмес экен да, ойлоп көрсөмчү. Баары бир айылга качат. Баардыгы эле ата-эне ошондой. Өзүнүн айылына, өзүнүн үйүнө, өзүнүн достору, өзүнүн жанагындай бирөө чайга чакырат, жакшылык жамандык болот дегендей ошол жерде жүргөнү, өздөрүнүн мындай сөздөрү бир, сүйлөшкөнгө мындай бир жалпы тема бар дегендей. Анан ошондой да. Биз көп балалуу үй бүлөдө чоңойдук. Мындай орто үй бүлөдө. Мектепте окуп, ата-энеге жардам берип, ошентип жүрдүк. Бир туугандарыңыз саясатка аралашканы барбы сизден башкасы? Жок, аралашпайт. Эң чоң агам гана ошо мектепте, айылда мектептин директору болуп 10 жылдан ашуун иштеп, анан мен парламентке барганда эле кеткен. Жана эле мындай баягы жанар колдоп жүрөт деп ойлобосун, сөз болбосун деп мектептин директорлугун деле тапшырып берип, ошондой болгон. Калгандарыбыз эми содада. Мен деле Казакстанга мына Ошмуда окудум өзүм. Каникул учурунда жайында өзүм барып келчүмүн. Казакстанга, Таразга барып, бир туугандарым ошол жакта иштейт эле. Анда футбольный формаларды сатышчу, кроссовкалар, ошого барып жардам берип, анан кичине кийим кече кылып келчүмүн да. Жайында Оштон барып, содада көбү, айылда. Искерликтин даамын татып калыпсыз да андай студент кезде эле. Студент кезде мен үйдөн ушу биринчи курсумда алгачкы бир 2-3 ай гана анча-мынча акча салгыла дебесем, студент кезимде үйдөн такыр акча албадым. Уже 3-4 курстан баштап тескерисинче үйгө каражат жөнөтө баштадым да. Анткени биринчи курсумда келип эле бир 3 айдан кийин эле жана студенттик нур гезитине ишке кирип, ошол жерден анча-мынча бир 5-10 тыйын таап калдык. Кийин анан Ошмунун телевидениесинде жүрдүк, анан бир КВНдерди уюштурат элек, өзүбүзчө эле бир коомдук ишмерликтей чыгып. Жаныбыз тынбай эле, мен өзү кичинекей шапалактай галстук тагып алып, чоң сумканы көтөрүп алып эле ушу тынбай эле ушу жүрдүм да. Анан 4-курстан курстан баштап уже азаттыкта иштеп калдым. Кадимкидей айлык алып, эметип. Ошон үчүн студент кезде анан кичине стипендия алчумун. Ошо менен эле мындай сиз айткандай ошо жайында барып соода кылып кайра келчүбүз. Акча табууну баягы жаш кезиңизден эле баштапсыз да. Демек, мен жогоруда айтпадыңызбы, мен 8-чи мен эң кичүүсүмүн деп. Өжөрлүк ошондон да болушу мүмкүн, анткени эрке адам айтканын аткартат, кылганын жасатат дегендей эле. Чын эле эрке болуп чоңойдум мен. Эрке, эң кичинекей болуп үйдө агаларым, ал жака барса ээрчип алып, ошентип ата-энем тойго барса аларды ээрчип алып, ошентип жүрүп эле чоңойдум да. Анан апам дагы айтып калат, "Ой, сен ошондо эле эмелиң" деп. Мынтип тойго барып кошуна айылга.
Анан классташым Денис деген кошунабыз. Бир чети классташым, бир чети кошунабыз. Ошентодон отуруп бир жаңы бир сары кепка алыптыр да. Дениз досуңуз. Денис досум. Анан биз тойго жөнөп апам анын апасына айтып, "Мына кепкаңды кийип барып келсинчи." Дана не кошунабыз мен жүрөбүз тойго. Мен аны кийип барам, мына жакшынакай кепка ушуну кийип барып келесиң тойго. Деп мага кийгизип койсо анан барам. Конокко барам, баарыбыз отургандан ошол жерде. Могу Денистин кепкасы өзү меники эмес бул. Апам сурап алып берди, тойго кийип барып келген эле кийип келдим деп. Ошода апам айтат да, бетим кызарып ит эле болгон, мен сен барып алып анан айтып турдум, "Бул кепка меники эмес бул, Денистики. Анан тойго кийип барып кел деп апам сурап берди" деп турдум да барып. Чындык ошондой эле бар экен да. Анан ошентип чоңойдук. Бирок айылда кесипти деп сурап калдыңыз. Мен кыргыз тили адабиятты жакшы окудум чын эле. Анан Гүлнар деген эжекебиз бар. Абдан мыкты айтып берчү да. Сабакты канча кызыкпаган, жакшы окубаган классташтарыбыз дагы ушу Гүлнар эжекенин сабагы дегенде баарыбыз келип кунт коюп угуп отурчубуз. Жанагы Султанмурат менен Мырзагүлдү, жана эле Бетмебетти, Исмайыл тигил жалгыз үйүн уурдап, анын бардыгын ушундай кылып эжеке айтып берет эле мугалимибиз. Чымындындай учкан угулат эле да. Анан мен ошондо жанагы сочинение жазат элек го. Жазат элек кыргыз тили. Анан мугалимим айтып калды өзү. Сен Ошмуда Бишкек окуйсуңбу деди. Мен айттым, Бишкекте шартым жок. Тууган уруубуз деле жок. Ошто дедим, агам үйү бар. Ошого жашап, Ошко окуйт элем десем, Ошмуда журналистика деген адистик бар. Сен ошого барып тапшырбайсыңбы деп бир 10 класста эле айтып калды. Анан сен өзүң бат сүйлөйсүң, анан так сүйлөйсүң деп, анан жакшы жазасың деп. Ошондо айтып калып, анан ошондон улам чын эле келип Ошмуга журналистика тапшырдым да. Бюджетке өтүп. Анан ушул жерде мына Юго-Востокто жашадым 5 жыл. Анан ошо 1-сентябрь күнү сабакка жөнөп, көрсө Ошто мен билбейм да. 1-троллейбус, анан 2-троллейбус каттайт экен. 1-троллейбус түзөт өткөн, 2-троллейбус Араманский менен айнан. Мен филфакка барышым керек. Анан чыгып 2-троллейбуска отуруп алыптым да. Мага айтышкан да, троллейбус менен барасың, анан мындай кызыл имарат көрүнөт, ошол жерден түшүп каласың депчи. Мен 2-троллейбуска келатып эле жанагы жерден бурулуп кетти бияка. Бурулуп кетти, анан мояка келип атат, анан мага кызыл имарат таппай калдым менчи. Анан түшүп, анан кайра ушул иши кылып акчамды коротуп бир таксиге чыктымбы, мени ушу филфакка апарып коесузбу деп. Анан биринчи Оштон адашып башында. Ошентип жүрдүк да. Анан курпалаштарым дагы кирсем эле ушул жанагы чоң залда лекция өтөт. Анан Акаев десе эле баары күлө берет эле. Залда лекция чоң. Акаев десе здесь деп баары мен бияктамын деп кол көтөрүп. Акаев десе күлө беришет эле, мазактап күлүп. Ошентип калышат эле. Ошентип бирок студенттик күндөр мындай аябай жакшы өттү да шаарда. Бул эми Аскар Акаевден улам сиздин фамилияңыз баягы күлүшсө керек да. Ошентип күлүшөт баары элечи. Анан Азаттыкка алынып атканда дагы мына Тынчтыкбек Чоротегин агайыбыз мындай белгилүү ал дагы тамаша көй киши да. Анан Азаттыкка жумушка алып аткандан ой деп мындай фамилияңды кандай кылабыз эми, өзгөртөсүңбү деп атпайбы. Менин жаштын 3-чү курсумун да. Анан агай мен эми Аскар Акаевка тиешем деле жок. Мен өзүм ал кеминден болсо, мен алайдан болсом деп атам да менчи. Анан ал байкуш жана эле мындай эме болгон экен да. Тамашалап эле мындай тийишип койгон экен да мага. Анан бирок Акаев деген фамилияга байланышкан бир аябай кызык бир окуя болуп калды. Жаңы Атамбаевка мен пресс катчы болуп барып калдым. Азаттыктан иштеп, анан Атамбаевдин пресс секретары болуп. Анан приемныйдагы кыз президентке чалат да. Эми күнүнө бир 3-4 жолу кирчүмүн да. Ар кандай маалыматтар менен. Анан приемныйда кыз чалат. Приемныйда Акаев деп коет. Анан кирсин дейт, анан мен кирем, 1 жолу кирдим, 2 жолу кирдим. 3-үнчүсүндө тиги кыз дагы чалды. Приемныйда Акаев деп. Анан кирсем эле, алмача тиги приемныйдагы кызга айтып койчу, приемныйда Жанар деп эле койсунчу. Приемныйда Акаев десе эле башкача элестеп кетти. Деп анан барып шкафын ачып президент коррупция жөнүндө мен китептерди мага берип, мына оку сен ушуларды. Ушунун баардыгы Акаевдин күнөөсү дейт. Кыргызстандан мен дагы баягы китептерди алып эле чыгып тиги приемныйда турган кызга айттым, кабылдамада отурган кызга.
Тигил президент айтып атат, приемныйда Акаевди мындай приемныйда Жанарды эле койчу. Ana ошондой бир фамилияга байланышкан кызыктуу бир окуялар болгон да. сонун. Мынал депутат болдуңуз, дагы бир жолу депутат болдуңуз. Кээде отуруп өкүнбөйсүзбү? Ушул депутат болбой эле, карапайым калк болуп эле, алайда эле дыйканчы болду, жүрбөпмүн деген учурлар болобу? Эми кыял, максат, мен мына азыр 35ке чыктым. Ушул 35 жашымда бир депутатка коем кандидатурамы деген ой бар эле да. Бирок азаттыкта иштеп жүрүп, жанагы кичине элге анча-мынча таанылып, жаштар менен иштешип калган үчүн ошол убакта чын эле баягы бир аз атактуу болгон учурда партиялардын баары чакырды да. Баардык көбү чакырды. 5-6 биз менен көрсө жаштардын квотасынан алып өтөбүз деп, ошол убакта анан 29 жашымда анан парламентке аттанышка туура келип калды. Өкүнгөн учурлар көп, анткени элдин көбү чоң үмүт менен кат жазат. Кээде чече албай каласың. Анан адамдар биздин ыйгар муктарыбызды, мисалы, мага кат жазгандар, балам мыйзамыбызга камалып кетти, ошону соттон чыгарып бер деп жазат. Жогорку кеңештин депутаты соттон баланчаны чыгарып койгула, түкүнчө камалсын дей албайбыз биз. Андай укугубуз жок. Ага кириши да албайбыз, соттун чечимине да кириши албайбыз. Бирок элдер ойлойт, бул парламентте сүйлөп атат, но менин балам чыгарып берет түрмөдөн депчи. Андай ыйгар муктарыбыз жок биздин. Ошон үчүн көбү түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Анан каражат сурап кат жазышат көбүнчө. Мен бизнесмен эмесмин. Чын эле мындай акча сурап келгендерге акча бербейм, такыр. Мындай азыр эл деле түшүнүп калды, башкалар депутаттар деле билет. Анан ак үйгө кирет да, анан менден акча сурайт, операцияга дейт, башкага дейт. Чын эле муктаж, бирок мен акча бербейм, менден акча албайт да, анан бир бай депутаттардан балким бир кичине тыйналат да, анан мунуга караганда түкүнчө жакшы экен деген ой менен чыгып кетишет. Ошондойлор бар. Анан эми бирок кээде бир жакшы, маселен, мындай адамдарга жардамың тийип калган учурлар көп, пайдаң тийип калган учурлар бар, бюджетке акча чүргөн учурлар бар, мисалы, ар кандай бир демилгелериң менен, анан пайдаң тийип калган учурлар көп, чын элечи, баягы адилетти издеген учурда сот болбосо дагы мындай бир кандайдыр бир сен айыңан бир үй бүлө жакшылык көрүп калган учурлар бар. Ошондойдо ыраазы болуп кетесиң үйүңө. Мисалы, бүгүн жакшы Чоп иш жасадым, элге пайдам тийди деп, Кээде болбой калат, андай болот. Анан эми адам баягы кыялданганда чек жок экен да. Мен Жеңиш деген классташым экөөбүз айылда картошка чаап, ошентип отуруп күн ысык, анан айранды ичип, суу ичип, анан мен тамашалап калдым да, экөөбүз бир кино көрүп чыктык. Кино көрүп турган Жеңиш дедим, но Япония, Америка сонун экен деп кинодон көрүп атабыз да. Ошол жака бир барып келсем, арманым жок эле. Ошо бир барып келсем, өмүр бою айылда кетмей чап десем, макул болот элем деп атам да менчи. Десем, бизге каякта деди алдачы. Экөөбүзгө аякты ким биширип коюп туруп аяка ким алып бармак эле деп. Анан кыял болгон экен да, мисалчы. Андан бери айыл жактара бир 5-6 жолу барып келесиң. кетмен чаппай эле жүрөт. Кетмен чаппай эле. Баягы кыял эмелер алмаша берет экен да. Чындап алмашып, мындай өзгөрөт экен, алмашат экен. Анан ошого айылга кээде чын эле мындай көбүрөөк жүрүп калган келет. Айылга барганда адимкидей бир дем күч. Айылда адамдар дагы башкача, мисалы, эми ушу мал сал карап, кичине мындай бир ачка кылбайсың. Нан жаап, өзүнчө бир сонун неме. Шаарда ушу бир немеге аракет кылып эле бир нерсени эметип кыйраткансыз эле баарыбыз ушу шаарда эметебиз, бирок күн мындай билинбей өтө берет экен да. Мына мен кече айылга барып таң калып келдим, бир жаш балдар бар эле мындай жаш. Өңкөйгөн мындай бир чоңоюп, ушинтип убакыт өтө берет экен да. Ошон үчүн бардым баркына, анан убакыттын баркына жетели деп айтат экен да. Кудулдар сиздер жөнүндө көп сценарийлер жазып ойноп калат, анан анын арасында чындап айткандай ошондой дагы эл өкүлдөрү бар десек болот. Окуй албаган, ката окуган, же болбосо бир сөздү, эки сөздү кошо албаган депутаттарыбыз бар, аны элдин баары эле билет. Бирок ошолордун арасынан сизге окшогон мыкты депутаттардын баарын бириктирип, ушундай кой деп атап койгон учурда ардаңынуу болобу? Эми элдер билет, ал кимдерди айтып атканын деле билет. Чынында эл парламенттен башкача нерселерди күтөт. Абдан мыкты чечимдерди, жанагындай мисалы кум төрдөгү жана мөңгүлөр талкаланган учурда, башка болгондо чырылдап мындай азыраак эле киши калып калат да. Анан же бир кандайдыр бир эркиндикти чектеген бир демилгелер болгондо,
эл башкача күтөт, бирок жогорку кеңеш башкача чечим кабыл алып коет да. Ошон үчүн нааразылык, жанагындай кайманаттарды койгон учурлар көп. Керек болсо жанагы Тынар Курбаналиевдер концерт койбоду. Балашка балп аташка тарс этти, балашка балп этти деп бирдеме деп концерт коюп кинеметип анан карап алып күлөсүң. Мен айттым да, мен үйдө айтып атам досторума, мен барсам не болот ошого барып келейин. Эми кодулдардыкы деле туура. Ошол жанагы биз депутаттар аларга даяр саясат, аларга даяр мындай бир сатиралуу болуп берип атабыз да, мисалычы. Анан сөздөрдү айта албай калып, башкача болуп, уят болуп, анан көтөргөн демилгелерди деле мындай кээде кесиптештер менен сындап, андай комментарий бергим келбейт, бирок мындай бир сүйлөп алып чыккан көйгөйлөр, мисалычы, бир кээде кызыктай ушулой болот да. Айрымы сүйлөп эле калсам же сүйлөп койсом деген максатта эле сүйлөп коет да, менин оюмчачы. Анан 4 жыл бою сүйлөбөй отургандар деле бар да. Анан арасынан бул ушул 6-чакырылышта болгон же 5-чакырылышта депутат болгон десе, мен эле эмес, мисалы, жөнөкөй эл эмес, жада калса журналист катары мен да таң калам да, муну көрбөпмүн го, укпапмын го, бул ушундай инсан бар беле депчи. Текебаев аэропортто учуп кетип атып, анан чет өлкөгө депутаттар менен мурдагы чакырылышта. Анан бир жашыраак бир бала жүрөт дейт да. Анан учурашып, алар кирсе кошо кирип, анан Текебаев, сен каяка десе, силер менен кеттим да мен. Сен каякта иштейсиң десе, мен дагы депутатмын дептир да. Экөө аэропорттон таанышыптыр. Экөө тең депутат болгон. Анан тааныбагандар да бар арасындачы. Болуп калат. Эми бирок депутаттар билиш керек да, каяка кетип атканынчы. Ал жерге баргандан кийин терең калың болуш керек. Эл сындайт, кодулдар сындайт, журналисттер жазат. Эми депутат болдуңбу, саясатка бардың, мага чыдаш керек. Анан бирөө жазып койсо эметсе, мунулар жазып атат, чектеш керек, тыйыш керек, анан буларды жоготуш керек деп жоголошот. Эми ошол болбойт да. Аяка баргандан кийин ошого даярданып, моралдык, психологиялык жактан даяр болуп, мени сындайт, элдин көзүндө болом. Ошонун баарына чыдашым керек деп барыш керек да. Бирок ошол сүйлөбөгөн депутаттар деп эми айтышат, бирок такыр сүйлөбөй, демилге көтөрбөгөн депутаттар деле мындай кабинетине кирсең, бирдеме кылып айылындагы бир маселени чечип отурган болот. Же мен бир депутатты билем, мындай такыр сүйлөбөйт эле, бирок кийин билип ыраазы болдум да. Дайыма ушу жардам берет, мындай. Эми депутаттын иши эмес жардам бериш, бирок но спортчуларды колдоп, анан жанагы балдардын дене күйүп калган борбор бар го, ооруканада. Ошол күйүккө кабылган балдардын канчасына жардам берип стипендия берип жүрөткөн, мисалычы. Ушинтип айтпай эле, сүйлөбөй иш менен алек болгондор дагы бар негизичи. Анан баары эле жаман деп айта албайм да. Азыр эми бираз биз Алтынбек Сулайманов болуп шайлоо мыйзамын өзгөрткөнбүз. Азыр добуш алсаң келесиң, ала албасаң өтпөй каласың да. Мына ушундай система кирип, парламент жакшырат деп ойлодук эле, эми билбейм азыр кандай болот. Эми сиздин оюңуз боюнча жакшырып атабы? Менимче Бираз жакшылар келдиби? Чакырылыш менен бирдей эле го дейм. Өзгөрүү болгон жок. Эми азыр 90 депутаттан 17 гана мурдагы созывдан 17 эле депутат келди. Калганы жаңы болбосочу. Мына жаңы бирок жаңы экенин сезбей атабыз да. Азырынча эми ошондой болуп атат. Мейли. Тилекке каршы. Биз байгыл программада жан дүйнөнү ачабыз деп айрым учурда саясатка кирип кетебиз да. Жашообуз саясат болгондуктан. Эми өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Келинчегиңиз жөнүндө, балдарыңыз жөнүндө, негизи баягы курч ата экениңизди атадай элестетем мен. Жок, тескерисинче. Өтө жумшакмын мен, тескерисинче. Мындай ападай элемин да, мындай карагандачы. Балдарымды карап, келинчегим катуу кармайт балдарды. Мен жумшак, тескерисинче. Бирок балдарды, ошо үй бүлөнү көп маалымат каражаттарына чыгарбайм. Эми келинчегим өзү мындай бир орус бейил, мындай саясатты деле анча жакшы көрбөгөн, мындай өзүнүн дүйнөсү бар да. Аксыдан болот. 3 балам бар азыр. 2 уулум, 1 кызым. Чоң уулум 2-чи класста окуп калды. 2-чи класста окуп калды. Кийинкиси мына 6-да, 6-га чыгып атат. Кийинкиси мына бүгүн как раз 4 ай болду мына. Бүгүн 4 ай болду.
ошо бир кызым, 2 уулум бар. Үйдө мен аябай үй бүлөчүлмүн. Үй бүлөгө көңүл буруп турасыз. Аябай. Мисалы дем алыш күндөрдү балдарым менен сөзсүз бир жака чыгып, үй бүлөбүз менен кадимкидей мындай салтка айланып калган да бизде. Балдарым дагы ошого көнүп калган. Ана бир 2-3 күн биякта болуп калдым. Азыр уже бүгүн уже шашып атам да. Жетиш керек Үйгө тезирээк. жетиш керек. Барыш керек деп. Кандай жолдо Анан жүрсүз? кээде аэропортко келип алышат кээде. Атайлап мындай чогуу аэропортко келип атамды тосуп кетебиз дешип келип алышат да. Мен абдан жумшак, эми билем камкор болсом керек. Өзүң макташтап албайт эми. Бирок үйдө мындай үй тиричилигине дагы көп жардам берип, мен мындай жанагы эркек ушу бут тасып коюп эле жатыш керек, анан баарын аял жасаш керек дегендерден эмесмин. Мен андай баягы дайыма кол кабыш кылып, Кандай гана жумуш? жардам берип, мындай ошондоймун да үйдө. Шайыр мен өзүм дагы, анан ошентип мындай үйдө бизге жашоо мындай бака-шака да. Шаңдуу. Анан балдарым менен эме, анан келинчегим кээде болбой эле эмеге чыгарып ийет. Инстаграмга өзүнүн историясына чыгарып ийет кээдечи. Балдар менен телевизорду коюп, музыканы коюп алып, бийлеп, ойноп, анан кубалашып, монтип эметкендерди кээде тартып жана чыдабай кетип эмеге коюп ийет. Инстаграмгачы. Анан мен айтып калам, өчүр. Муну көрсөң не болот, элдер көрсө не болот деп. Анан эми үйдө балдар менен ойноп атат деп айтып коет да, эмне демек эле. Деп ошондой эме да. Кандай таанышкансыздар? Келинчегиңиз экөөңүздөр? Манас Азаттыкта иштеп, Манас университетинде ага чейин бир көрүшүп, анан Азаттыкта чогуу иштеп калдык. Чогуу иштегенден кийин юридика факультетин бүткөн. Анан мен Азаттыкта 1 жылга Прагага кетип калдым. Анан англисче билбейм. Нан сурап жегенде эле билем, а келинчегим англисче судай сүйлөйт. Анан Европада жашап калдым да. 3 ай жашаганда уже чыдабай калдым. Анан келип, жетекчиден уруксат сурап, келип анан бир той кылып, үйлөнүп, бир 15 күнүн ичинде. Анан чогуу кеттик. Анткени 1 жылга келишим менен иштеп калганы келгенден кийин, ошол убакта эме болуп калдым да. Прагада жашасаң эң кооз сонун шаар. Анан эми 1 жыл жашап анан барып үйлөнөм дебей, ошончо убакытты чогуу өткөрөлү андан көрө. Деп анан Прагада жашап калдык. Бир 6-7 ай чогуу жашадык. Бирок аябай эме кылдык да. Бутерброд жасап алып эле, жана бөлкөнү кесип, арасына кичине колбаса, сырды коюп, эметип жасап, өзүчө сумкага салып алып, анан баягы Student Agency деген бир автобус бар эле, эме. Дем алыш күндөрү, ишемби, жекшемби күндөрү Швейцарияга бардык, Австрияга бардык, Германияга бардык. Европанын бир канча шаарларын чогуу кыдырдык. Акчаны көп коротпоганга аракет кылып, жумуртканы сууга кайнатып, салып коет элек, анан кичине бутерброд жасап алат элек. Сууну алып алып, анан барып, анан ошентип мындай аз акчага, баягы студенттердин автобусу менен. Эми жашпыз да. Биз деле эми окууну жаңы бүткөн университетте. Анан ошентип анан бир Европанын бир 5-6 өлкөсүн кыдырып келдик. Кыдырып, чогуу жүрүп, анан англисче билбесең кантип кыдырасың? Билген адам жанында. Анан жүрүп, сен анан барып, аябай мындай ошол депутаттыкка чейин эле азыр командировка десе, көпчүлүк Европага мен айттым, жок, мен көп көргөм аякты. Баарын эле. Деп ошентип калам, анан ошентип кыдырып, чогуу жүрүп калам, анан келгенден кийин бала чакалуу болдук да. 1 жыл ичинде ошол англис тилин үйрөнүп калдыңызбы? Англисче азыр унутуп калдым кайра. Бир топ жакшы сүйлөп эметип калгам англисче. Бирок эми сүйлөшпөсөң эме экен. Азыр мындай эки жака чыгып калганда, сыртка чыкканда мындай кичине сүйлөшөсүң, анан баягы талкуулай албайсың да бир маселени. Бир жолу командировка бардык Лондонго. Аида Салянова, анан ал ойлоп турду мен англисче судай сүйлөйт деп. Сүйлөбөсөң унутуп каласың. Анан мен абдан жакшы сүйлөгөн эмесмин мурда делечи. Бир аз баягы өзүмө ойлонгом, анан түштүк, анан акча алмаштыралычы, сен айтчы деди, мен барайм, мага ошонго жарайм. Дегентип мынтип анан адрес сурап, бияка барат экенбиз, мындай деп ойлосом, анан эжеке ойлоп тур, мен англисче судай сүйлөйт го деп ойлоп, анан тиги
бирөө менен сүйлөшкөндө которуп берип деп атпайбы? Анан айттым, эжеке мен кандайга жарай албайм. Сен бата бери сүйлөп атасың го дейт. Жок. Деп ошентип ойлогондор бар да, бирок чынында майда чүйдөгө жарап калган. Бирок ушул өкүнгөнүм ушул да, ушул университетте жана коомдук иштерде аякта биякта анан КВН уюштурат элем, анан газета чыгарат элек жүрбөй ошондо англис тилин мындай жакшы окуп үйрөнсөк болмок экен. Бирок азыр деле Кеч эмес. азыр деле мына тиги азыр мен айткан Тынчтыкбек Чоротегиндер 50дөн өтүп үйрөндүк дейт. Ошон үчүн мындай бул азыркы менин бир мындай жалкоолонуп жүргөн бир дагы эмем да. Ба тил үйрөнүш керек дейт го баары эле ошондой. Аркаңызда аябагандай көп жаштар бар. Досторуңуз да бар, сизди колдоп турган, жакшы сөз айтып турган, байгыл шайлоолордо да ошол жаштар бирге калат, досторуңуз бирге калат. Бирок сөз турда адамбыз да. Айрым учурда сатып кеткен досторуңуз болгонбу? Азыр барбы сүйлөшпөй калган? Эми Жаштар же болбосо? ушу эсимде деле жок. Андай бирөө менен Демек жок экен да. жок, менде саясатта мындай дос жок да. Биз мындай Жок, мен саясаттан сырткары сизди Жок, колдогон сол- сырттан таанылбайт, бирок сизди колдойт. менин досторум врачтар. Көбү врачтар. Мындай жөнөкөй балдар болгон үчүн андай деле андай жок. Андай учур жок. Андай достор бар эле жакшы. Чындап мындай бирөө менен урушуп кеткен такыр эстей албайм. Таарынычка кандай карайсыз? Ошо таарынгандарды аябай жаман көрөм. Таарынбайм мен, такыр. Телефон чалсам бирөө албай калса деле таарына берет го бирлер мындай. Албайсың анан тигил бул деп. Мен эч таарынбайм. 8ден кийин жооп бересизби? 8ден кийин жооп берип биз өзүбүздүн мына эмебиз бар мына. Эми аттарды да коюп алганбыз мына Алайлык жолбарыстар деп 86-жылкы досторубуз өзүнчө биякта группа, классташтарымдын өзүнчө группасы бар. Алар менен мурдагыдай эле байланышасызбы классташтарыңыз? Мурдагыдай эле. Мурдагыдай эле өзгөрүү жок. Москвага барсам деле аяктан табам, сүйлөшөм. Мына ишемби күнү кайра келем ошко эми. Дагы ошо классташтарым бир топ волейбол уюштуратса, ага келем. Анан WhatsApp группаларда ушу ха-ха-хи-хи жазышып турабыз. Күлүп тамашалашып. Ошондой эле анан. Сиз тааныбаган инсан менен дагы тааныгандай амандашат экенсиз. Ошондой учурларды байкадым. Сиз менен баягы ал сизди тааныйт, бирок сиз дагы аны капа кылбаш үчүн баягы сүйлөп, мурдатан чай ичип жүргөндөй баарлашып кете берет экенсиз. Мен дипломатмын чын эле. Сүйлөшүп эметем, бирок кээде маанайга жараша. Кээде мындай бир ачуулуу болуп эми, бирок меники 5 мүнөт да. 5 мүнөт андан ашык эмес. Бирок мен ушсам деле кайра эле ушуну туура эмес кылдым. Каптабан кайра эле чалып кечирим сурайм. Тааныган киши болсо деле учурашып, саламатсыздарбы деп саламдашып эметип өтөм мен мындай. Жанагы керсейгенсип көрүнүп калбамбы деп да аябай корком кээдечи. Кээде. Зрением көзүмдүн зрением аябай начар да. Көрүүчү. Анан кээде мындай очки тагынып кайра болуп калам. Анан көбүнчө чындап мындай модун алысыраакты көрө албайм азыр. -3 көзүм. Анан кээде ушу жаның келип мынтип карап парламентте отурганда дагы баягы фамилиясын окуш үчүн өкмөт мүчөлөрүнүн. Мынтип караган окуйм да менчи. Мынтип карасам, тигилер ойлойт экен да, мына азыр мени согот окшойт. Мынтип кабагым тип Карап калды деп. карап атат бул. Дейт экен да, мен анын фамилиясын окуганым анан монтат эметем да. Анан таарынгандар ушундан болот. Көбүнчө мисалы ушеде туруп учурашпай өтүп кеттиң дешет да, көбүнчө. Анан мен ар бирине ушу бир күн Facebook'ка бир пост жазышым керек болуп калды деп атам өзүм да. Анан мен көзүм жакшы көрбөйт, кечирип коесуз да. Анан очкиге күнө албайм такыр. Күнө албайм. Анан бирок эми айла жок. Жана тагынып карап, алып, фамилиясын окуп алып, же ким экенин таанып, өкмөт мүчөлөрү келгенде. Бул жерде отурат МЧС, МВД деп мында карап, көрүп алып туруп анан кайра коюп коем да. Анан жогото берем очки таксам эле. Тактым дегенче жоготом. Сөзсүз бир жерде унутуп кетем. Мен шашмаракмын да өзүм. Мына программабыз дагы соңуна чыгып бара жатат. Эми акыркы суроону берейинизге. Пландарыңыз кандай? Эми азыр пландар тездик менен өзгөрүп кетти чынындачы. Мына жогорку кеңешке келгенде эле комитеттин төрагасы болуп калдым. Ал дагы күтүүсүз болду. Жанагы биздин фракцияга тийип, анан кийин Алтынбек Турдубаевич мен аткаруу бийлигине барайын, эл менен жакындан иштебесем болбойт деп ал жака кетти. Анан лидер фракция болуп калдым. Мындай Алтынбек Турдубаевичте айттым, жанар сен болгон үчүн мен мындай бир жака ишенимдүү кете берсем болот мындай.
деп. Анан ошон үчүн мен дагы каргап азыр иштеп атабыз. Азыр эми пландарыбыз билбейм, азыр фракциядан бир 5 мыйзам долбоорун жана электр энергиясын күндүн нурунан алуу боюнча салыктан бошотуу, анан жанагы IT адистерди колдоо боюнча, мисалы Орусия, Беларусиядан келип атпайбы? Анан билим берүү боюнча ошол сыяктуу бир 4-5 жаңы демилгелерибиз бар. Анын үстүнөн азыр ошол Чыңгыз Айдарбеков билим берүү бөлүгүн алды, Эмил Жамырчиев дагы бир бөлүгүн алып, ошентип муну апрель айында ошо бир 4 чоң демилге алып чыгабыз деп атабыз. Анан эл менен иштешүү. Пландар ушундай эле. Мисалы Алай районунда эми эң көп добушту ошол жакта берди да мага эми 53 000 добуш алдым. Анан ошого жанагы жазып алган пландарды кирип, өкмөткө кирип сүйлөшөсүң, эми мону жолду асфальтка киргизип берип койгулачы. Анан мунун бала бакчасы урайын деп калыптыр, мунун бул берилечи деп. Ошондой план менен эле күнүмдүк иш менен алек болобуз да. Өзүмдө мындай кичине ошо сергек жашоого аракет кылган ойлорум бар азыр мындай. Баягы туура тамактануу, ошол сыяктуу маселелер менен көбүрөөк алек болуп калдым азыр. Анан азыр эми андай ошондой эле жумуш боюнча эле. Анан андан чоң деле планыбыз жок. Күнүмдүк менен, Күнүмдүк эле. Сиз эми жогорку кеңеште мыкты депутаттардын арасындасыз да. Дагы бир суроону бербей кетпесем болбойт, анткени көпчүлүк инсандар ошондой каалайт да, бир шаарга бир мэр болсо, ошол шаарды өнүктүрсө жанагы депчи. Ушундай максаттар жокпу? Депутат эле болуп жүрө бербейби? Сиз дагы бир Сулайманов окшоп бир аткаруу бийлигине барып, ал жерди тазалап, маселен сууга эми Ошко келсеңиз сууларды чыгарып. Ошко, Бишкекке мисалы иштейин деген ой бар менде. Бирок азыр эмес да, бир балким бир 5 жылдан кийин бир аз ошо чарбаны көрүп, анын үстүнө азыр ротация саясаты да, мисалы мен башка шаарларга жылдырып атпайбы. Ошондон улам азыр эми менде азыр элге берген бир убадаларыбыз бар. Мына кече айылдардагы элдин айткан көп тапшырмалар бар. Ошолорду мэр болуп аткара албайсың. Өкмөттө туруп, жогорку кеңеште туруп, анан ошол өкмөт менен сүйлөшүп чечиш керек да. Ошолорду аткаргыч аңгыра менимче да бир 2-3 жыл келет болуш керек. Анан ошолор пландарды ишке ашырып, жана убадаларды аткарып алгандан кийин, анан мен деле аткаруу бийлигине барайын деген оюм бар чынында. Анткени депутатчылыкты көрдүңүз. Туура. Мен өткөндө Акылбек Жапаров менен дагы эртең менен барып кабинетинде сүйлөшүп отуруп, анан ал киши да айтат, сен дагы аткаруу бийлигине келишиң керек. Мен айттым, мен деле даярмын, барам. Бирок азыр эмес, бир 2-3 жыл жанагы убадаларыбызды тизмектеп коюп алганбыз. Ошолорду бүтүрүп алалы. Анан өмүр бою айтып жүрүшпөсүн, Жанар баягы бүтүрүп берем деди эле. Могул жерге факурам өкмөт менен сүйлөшүп, могул жерге эме кылабыз деди эле. Ошонусун бирин аткарбай кетти да, өмүр бою өзүм туулган жериме бара албай жүрбөйүн да. Аткаруу бийлигине барайын деген оюм бар чын эле. Парламентте бирок бир аз убакыт керек да. Рахмат, кандай гана пландарыңыз болбосун ишке ашсын деп айтам программанын соңунда. Анан эң негизгиси жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз, анткени жөнөкөй инсан жогору көтөрүлөт дейт го. Мындан да жогору жактан көрөлү. Буюрса сизди келип туруңуз программабызга, сонун маек куруп бердиңиз. Сиз менен маек куруп жатып дагы да бир 2 сааттай убакыт албапмын деп калдым. Анткени айтылбаган көп сөздөр калып кетти. Ишиңизге келип калайын, буюрса дагы аманчылык болсо, ушул эфир аркылуу маектешебиз деген үмүттөм. Мен келип турам тез-тез. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Майкей Жанар Акаев жөнүндө дагы билип алдык. Сиздер менен дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар дейм.